Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар чыгарылышы, аны мен Жасмина Сайдиманова тааныштырам. Баткенде Тажикстандан ташылып келген 14 куту аткезчилик дарылар аныкталды. Баткенде Баткен Ош-Уна жолунда Кыргыз жаран башкаруусундагы унаа текшерүүгө алынып, анда Тажикстандан мыйзамсыз ташылып келген 14 куту дарылар аныкталды. Мамлекеттик бажы кызматынан билдиргендей, жүктө эч кандай жүк коштоочу бажылык документтери жок болгон. Ал эми аталган факт боюнча материалдар Баткен облустук прокуратурасына өткөрүлүп берилди. Өлкөдө кышында электр жарыгы өчүрүлбөйт. Кыргызстандын энергетика министри Таалайбек Ибраев кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйынында кышында электр энергиясы өчүрүлбөөрүн билдирди. Маалымат жыйындын жүрүшүндө Ибраев электр кубатын пайдалануу чегинен ашпаган учурларды эске албаганда кышкысын өлкө боюнча электр энергиясын пайдаланууда чектөөлөр колдонулбайт деди. Таалайбек Ибраев белгилегендей, бүгүнкү күндө Мой Свет тиркемеси аркылуу ар бир абонент менен байланыш бар болгондуктан жөнгө салуу чаралары тууралуу билдирмелер жөнөтүлүп турат. Баткенде жалгыз бой энеге курулган үй тапшырылды. Баткен районунун Чоң Талаа айылында 3 балалуу жалгыз бой эне Күмүшай Назаровага элдин салымы менен үй курулуп, пайдаланууга берилди. Бул тууралуу облустук бийликтин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда, Круг Добра коомдук кайрымдуулук фонду тарабынан башталган демилге 1,5 ай аралыгында бүткөрүлдү. 3 бөлмөлүү үй жашоо үчүн керектүү шарттар менен курулган. Үй куруу үчүн Төрткүл айыл өкмөтү 12 соттук жер тилкесин ажыратып берген. Күндүн маанилүү чыгарылыштары мына ушулар болду. Кийинки эфирден амандашканча саламыңыз түз болсун.